үч эле ылдамдыгы бар, аркага алдыга нейтральный. Бул жерде учуп кетесиңер го силер. Эми не кылам? Мен азыр айдайм, достор. Толкун болсо досузду башка жака тартып кетти. Жалпы мына ушундайдан канча бар? Мен үчүн эң кыйын нерсеси бул бир жагга парковка кылган. 16 милясына 1 галлон ичет. Бекер боутинг деп коютабыз, акысыз боутинг. Лайсенс алып өзү дагы айдайт экен да, Салам достор, кандайсыңар? Чикагодан барыңыздарга салам. Мен азыр Чикагонун түндүк тарабында турам. Мына өзүңүздөр көргөндөй, мына артыбыздагы кайыктарга дейли, же болбосо лодка. Биз ушулардын бирөөсүнө минип туруп азыр алыс жактарга кетебиз. Жалгыз эмесмин, менин жанымда Чикагонун сулуу кыздары бар. Када? Карап койгулачы, сулууңарды көрсөт. Салам достор, мен Гүлайым Мурзаева, менин YouTube каналыма кош келипсиздер. Бурса, сонун эс алып келели. Кандайсыңар? Салам. Мынакей биз көбөйүп баштадык. Биз азыр жылып кетебиз. Биз менен бирге болуңуздар. Сиздерди дагы чогуу ала кетебиз. Анан ушул каналга катталганды унутпайбыз. Yep. I have fun. Alright, thank you. See you, man. Yep, see you. Have fun. Thank you. Кетtik, bye bye. Достор, мына биз эс алып жүрөбүз. Бизди эс алдырган жигит ушул Асылбек деген жигит ушундай кайык деп коелу, же лодка деп коелу. Иштеткен кичинекей кеме. Анан бизди жыргатып жүрөт, ушинтип айлантып, толкундарда тим эле сон болуп. Азыр ушул кайсыл жерге келдик? Lakeshore Drive'дын жээгине келдик. Бул жерде Wills Tower'дын астында жалаң боот менен эс алып кетчүлөрдүн боот стоянкасы десек деле болот. Ошол жердебиз. Классно. Негизи кишилердин көбү эле шаардын ортосуна ушундай жерге келип эс алганды каалашат. Бул жерге келип чөмүлүшөт, байрамдашат, туулган күн тосушат. Айланабызда толтура ушундай биз сыяктуу эс алып жүргөндөр бар экен. Smile. GoPro smile. Yes, smile. GoPro smile. GoPro smile.
Давайте. GoPro Smile. Қандай салу? Точно. Анда бір қиындық болла. 1, 2, 3. Бизди айлантып жүргөн кичинекей кайык тууралуу айтып бериңиз. Бул кичинекей кайык Crown Line деген кайык I-235 деп коет. Бул АКШда эң белгилүү таанымал кайыктардын компаниясынан чыгат. Анан бул негизи 10 кишилик. Азыр ковидке жараша бир аз эрежелер бар. Жарымын эле чыгара алабыз, ошого бешөөбүз отурабыз. Эс алып. Чикагода ошо 5 кишиге, 6 кишиге уруксат берилет. Чикагода 6 кишиге уруксат берилет. Башка жерлерде кандай? Башка жерлерде, мисалы деген биз Лейк Женевага барсак, Висконсинга же Милуокиге барсак, ал жерде 12 кишиден чыксак боло берет. Ал жердин эрежелери Иллинойс штаттыкындай эмес. Ошого мүмкүнчүлүктөр ал жакта көбүрөөк болот. Кандай ылдамдыкта жүрөт? Мисалы биз жана толкунда кетип атканда билбейм, аябай мага башкача болду да. Чын айтсам, мен биринчи жолу түшүп атам. Негизи ылдамдыгы 60 майл per hour деп коет, 60 миля жүрө алабыз. Бирок мындай толкун учурда 30 менен айдасак татыктуураак болот. Коопсуздук эрежелери кандай талаптары бар? Мисалы коопсуздук эрежелери негизи чыкканда эле баары life jacket деп коет. Ошону кийип чыгыш керек негизи. Анан бизге окшогон, сиздерге окшогон сууда жакшы чөмүлгөн кыздар, балдар коркпойт андан. Каалагандай чыга беришет. Жакшы. Өзү мына чыккандан кийин азыр биз бул жерге келип, мына көрүп атасыздар го, адамдардын баардыгы ушул жерде айланабызда толтура эс алган эс алуучулар бар. Ошо токтотуп коюп, эс алып, майрамдашып, көбүрөөк кардарыңар кимдер? Негизи биз кардар тандабайбыз. Каалаган адам чыгып эс алып ойноп келем десе, эс алышат. Каалаган жерине алып барабыз. Орус, кыргыз, казак, кайсы улут болбосун, баарына чыгып буйруса эс алдырган даярбыз. Ошол жумушту кантип баштап калдыңыз? Буга чейин кандай жумуш кылат элеңиз? Негизи бул жумуштун идеясы жакшы болду. Себеби мен өзүм буга чейин машинелерди арендага барып иштетип жүрдүм. 5-6 жылдай. Анан 2018-жылы машинелерди эле жолдун үстүндө иштете бербей, эмне үчүн мен көлдүн үстүндө ушунтип боотторду арендага барып иштете албайм деген суроо жаралды. Анан ошонун үстүнөн иштеп жүрүп, бүгүн буйруса ушул күнгө жетип келдик. Бооттун үстүндө өзүбүз эс алып ойногону, анан ошондой эле боотко чыга элек кардарларыбыз бар, тааныштар, достор, алардын баарын көңүлүн жазып, көрсөтүп, ойнотуп турайлы деп жүрөбүз. Өзүңүз айткандай, мына вирус болуп аткандыгына карабастан ушул жумушту коркпой баштаганыңызга мен таң калып атам да. Вирус учурунда жаңы жумуш баштоо, айрыкча мисалы бул жерде контакт болбосун деп кандайдыр бир деңгээлде чектөөлөр, эрежелер болушу мүмкүн. Корккон жоксузбу? Негизи бул жашоодо корксок көп нерседен коркуп жүрө беребиз. Ошого мен вирусту деле көп ойлогон жокмун. Негизи мен максатым каалаган жумушумду, өзүмө жаккан жумушту баштап алыш керек болду, эч нерсе карабай. Ошого деген бир аз албетте тоскоолдуктар болду башында, себеби дегенде биз баштай турган убакыт жаздын башы болчу. Анан вируска байланыштуу бир аз кечигип сезондун ортолорунда баштап калдык. Жалпы мына ушундайдан канча бар? Кичи кай баары окшошпу? Негизи жок, баары ар кандай. Биздин өзүбүздүн Боот деген башка штатта кичинекей көл бар, Лейк Женевадан. Ошол жакта анан буга окшогон бооттордун бир 5-6 түрү бар. Анан Pontoon боот деп коет, Crown Line боот, тетинде спорт бооттор бар каалоочуларга. Анан биздин жакшы көргөн өзүбүздүн байкелерибиз бар, балык туткан жакшы көргөн балдар. Аларга ылайык балык тутуп эс алып ойноп келе турган жер бар. Аны Lake Mary Fox Lake деп коет. Ошол жакка барып атайын
көрүп атасыңар, мондай балык тута турган кичинекей боотторубуз бар. Ошондой боотторго да алып чыгып эс алдырып келебиз. Ошондо силер муну арендага аласыңарбы, рентке аласыңарбы? Же кандай сатып алгансыңарбы? Негизи арендага биз бир гана боот стоянканы алабыз. Кайсыл жерге биз боотубузду калтырып кеткени. Анан өзүбүздүн бооттор буйруса толугу менен 2023 жылы бизге өтөт. Жада калса келинчегиң дагы жардам берет экен, силерге? Негизи келинчегим менин бир эле аял затынын жумушун эле аткарбайт. Бул келинчегим менин досум болот, келинчегим менин оң колум болот. Мен дайыма жанымда колдоп, дайыма жанымда каяка барбасаң ошол жака барам, жаныңда турам деген эң күчтүү аялдардын бири. Аял күчтүү, аял жакшы, эр жакшы, анан күчтүү эркектин артында күчтүү аял турат. Эми кыргыздар деген ушунча сөздү бир макал менен эле же эки сөз менен эле түшүндүрүп койгон. Канча төлөйсүңөр? Причал деп коет. Негизи биз бооттордун стоянкасы, кайыктардын стоянкасы негизи төлөй турган бул контракт менен биз жылына кайсыл жакка барып токтотпосок, жылына деген биз буларга $4000 беребиз. Жалпысынан канча кайык токтотуучу жер бар, жер керек? Жалпысынан азыр бизге 4 токтотуучу стоянкабыз бар. Бирок 5-синин үстүнөн иштеп атабыз. Негизи планыбыз боюнча 2023 жылга чейин жана айтып кеткендей эле АКШ боюнча 50 штаттын баарында биз каерде көл болсо, каерде океан болсо, каерде кичинекей көл же дарыя болсо ошол жерлерге дагы өзүбүздүн боотторду, кайыктарыбызды коеюн деп чоң максат койдук. Буйруса өзүңүздөр деле келип каласыңар. Эмки жылы Майамиден баштайбыз деп атабыз. Буйруса. Сөз түрдө. Кандай окуялар болду? Негизи окуялар күндө эле болот. Дайыма эле болот десем туура болот. Ар кандай окуялар болот. Башында каяка чыгып, досторубузду алып, эс алып келели деп көлдүн ортосуна айдап кетип атып, балдар сууга түшөбүз деп калышат. Ана мейли деп аларга спасательный круг деп коет, атайын баллондар сууга тетигиндей түшүп жүрө турган. Анан ошон менен сууга түшүп аткан бир досубуз толкун болуп кетип, андан аңтарылып кетти. Анан аңтарылып кетип эле тети спасательный круг башка жакка агып кетти. Анан толкун болсо досубузду башка жакка тартып кетти. Анан аны карап биз деген эң негизгиси чочубашыбыз керек. Андан дагы паника калтырбашыбыз керек. Биринчи ой эмне келди? Менден бир 20-30 метр алыс жакка ал кетип калды, сакташ керек болду. Чурка барып эле боотту жүргүзө коеюн деп эле анын алдына катты айда барайын деп атпайм, барып жетип эле аны куткара калайын деп жүргүзө коеюн десем, бооттун ачкычы сынып калат. Анан ошол жерден кызыгы башталат, бооттун ачкычы сынып калып. Эмне кылабыз? Бизде деген спасательный кругтан эки болчу. Анан бирөөсү менен жанымда жакшы жардамчы фотограф, видеограф дос балам бар болчу. Ошого айттым, сен барып жанына барып тартып келсең болот дейни деп. Анан ал деген экинчи спасательный кругду алып алып жанына барат. Жанына барып, аны араң экөө бир спасательный кругка отуруп алып келишет. Болду, сүйүндүк, куткарылды деп атсак эле боотубуз деген өчүп калган, ачкычы жок, сынып калган. Не кылабыз? Келгиле анда якорьду ыргытабыз. Монда якорьду азыр эле ыргыттык, көрдүңөр. Суунун ортосуна ыргыттык, себебинде боот жылы барып таштарга урулуп калышы мүмкүн, жээкке чыгып кетиши мүмкүн. Анан якорьду ыргытып 911-ге чалдык биз. Анан 911-ге чалып, бизге ушундай ашыкча ачкыч керек десек, биз барабыз, 1 саатта барып калабыз деп. Алар келинче 1 саат өттү. Анан алар ачкычын алып келип,
ботту жүргүзүп туруп эле якорюз чыгарайын десе якорюз чыкпай калды. Ошол жерде анан башыбызды кармап эле отурдук, эми якорюзду кантип чыгарабыз, эмне болот деп отуруп эле биз деген якорду тартып атабыз. Якор дегенде азыр көрүүчүлөргө түшүндүрсөңүз, мисалы сиз жана ыргыттыңыз, мына чиптин суунун астында бир чоң темир экен, Ал кайыкты башка жака агызбай ордунда кармап туруучу темир десек жарашат. Ошол бизге келген 911-дин жардамчылары, анан менин жанымдагы досторум бешөөбүз биригип алып, якорду суудан алып чыгаган аракет кылдык. Анын үстүнөн 40 минуттан ашык иштедик, алып чыгабыз деп. Чыкпай атты. Анан эмнеге чыкпай атты дебейсиңерби? Себеби якорго деген суунун астында калып кеткен эски трос менен жиптер байланып калат экен. Анан ал бизди сууга тарта берет. Алып чыгайын десек эле сууга тартат, алып чыгайын десек эле сууга тартат, улам эле. Анан бешөөбүз күчүбүздү бириктирип, акырын биздин кайыгыбыздын учуна чейин тартып алдык. Карасам ошол жиптер байланып турат. Жакшы жанымда бычагым бар экен өзүмдүн. Анан бычагымды алып эле сууга түшүп, якорду кесип, якорду да куткарып алышка туура келди. Ошентип анан якорду чыгарып алган. Андан кийин өзүбүзгө келип токтолуп сүйүнүп, анан аман эсен буйруса үйгө жетип алдык. Бул жакта ошол эме 911-ге чалсаң, мисалы жардам сурасаң, жада калса сууга чейин келишет экен да, Негизи булардын кызматы өзүлөрүнүн кызматын булар так аткарышат. Буларга жүргөн жериңди эле айландырып, видеосун көргөзүп туруп жибересиң, же өзүңдүн локейшныңды айтасың. Ол жерде издесең 40 минут 1 саатта келебиз десе, ошол убакка келишет. Буйруса. Алар тиги шаардагы аймакка бөлөк, анан суудагы бөлөк болуп бөлүнөбү, кандай? Суунун өзүнүн куткаруучулары бар, суунун өзүнүн ото сүргүчтөрү бар, суунун өзүнүн полицейскилери бар, албетте. Ошого жер менен суунуку бөлүнөт. Анан мага эрежелери кызык болуп атат да, мисалы азыр ошол эрежелер бир канча тарапта болушу мүмкүн. Мисалы вируска байланыштуу дагы эрежелер бар, Ошону айтсаңыз, анан да кийинкисин сурайын. Вируска байланыштуу эрежелер жана жогоруда айтып кеткендей эле 12 кишилик кайыктарга жарымын чыгара алабыз, 6 кишини. Мына ушундай кайыктарга. Анан бооттун стоянкасына негизи кирип баратканда алар жазып койгон, маскачан киргиле деп. Эрежелери ошол, маска менен кирип, эрежелерин туура колдонуп, 6-7 кишиден ашырбай, 12 киши десе 12-ни салбайчы. Көп деле. Андай андан ашырып салып кете албайсыңар, силер текшерет. Андан салып кетсек болот, $500 штрафка даяр болсуңар. Бул жак штраф менен эле тарбиялап коет го? Штраф менен эле тарбиялап коет. Ошону туура айттыңар. Да, жакшы. Анан мисалы биз 2:30-да жылып кеттик, кайра 6:30-га келип калыш керек депчи. 6:30-дан кечиккен болсоң эмне болот? Эмне үчүн 6:30-га чейин бир убактысы бөлүнүп берилет? Бот стоянка деген 7-де жабылат. Негизи биз 7-ге чейин алып барганыбыздын себеби бизге окшогон толтура көрүп атасыңар, могулардын баары тыгылып калбаш үчүн баары бир жерге келип. Көлдүн үстүнө көрдүңөр, светофор деген жок, стоп сайын деген жок. Ошого булардын эрежеси колдонгонубуз өзүбүзгө эле пайдалуу. Анан негизи кечинде деле жүрсөк болот. Ал деген кечки убакыт, түнү менен жүрүп, ичинде уктай турган каюталары бар, боотторубуз деле бар. Ичинде кээ каалагандар жатып калабыз, эс алабыз. Түнкү Чикагону көрөбүз дегендерге түнү деле алып чыга алабыз. Анан мындай айдап баратканда азыр эми ушундай кемелер, кайыктар көп болгон жерде акырын айдашат экен, туурабы эрежеси, Себеби толкун болуп башкалардын кайыктарын бир аз ыңгайсыздык кыймылдатып, ыңгайсыздык жаратпаш үчүн негизи
Ал ар бир жерде атайын сайындар бар, знактар орусча айтканда жазылып турат, no wake деп. Ошого өзүңөр деле көрөсүңөр, боот айдаган кишилер деле байкайт. Айдаганда негизи бул бооттун үч эле ылдамдыгы бар, аркага, алдыга нейтральный. Мону басабыз дагы рычагды. Алдыга түртөбүз. Бир аз эле эссек, мына көрүп атасыңар, кайык жылы баратат. Мисалы мен айдасам болбойт да, Сиз айдасаңыз болот. Негизи элдер аз, полицейский жок, анан дагы суунун толкун аз киши болсо. толкун азыраак жерде акырын байкаштырып айдап көрсөңөр болот. Мен ушунун үстүнө отурам бе? Силердин сиденьядагы аябай башкача турбайбы? Мынакей. Бул жерде учуп кетесиңер го силер. Эми не кылам? Мен азыр айдайм, достор. Азыр Айдаганы 5 очки, ышкырыгы таштарат. Не кылам? бул жерде рулду кармап бура беребиз. Өзү эле айдалуу мод экен. Спид Какта спид? Булбу? минималкада турат. Эч нерсени баспайсыз, просто бир аз алдыга түртөсүз. Мынаныбы? Мынаны басып түртөйүнбү? Резко барып бит болуп. Ооба, бастым. Эми кайерге алып барышым керек? Мен парковка кылайын да. Тиги парусный яхтанын аркасынан. Вот. Бул эмекен да канча метрден эме буруш керек муну? Канча метрден ориентир алыш керек? 45 градус уголду каралабыз, бирок шамал негизи докинг кылып атканда көп мешать этет. Азыр шамал башталып атпайбы? Тийип калышы мүмкүн, сүзүп алышыбыз мүмкүн. Ошого деген могул жерде тактайчалар бар, тетимин түртө коет азыр айпери же тиги балага жип кыргыта коюш керек. Ошого бир аз малары бар анын өзүнүн. Бул эме иншурансы бар да булардын дагы, Компания страховкасы берет. Мен бурарайымбы? Буротам го? Бурулбай атат го? Бурулат, шашпай бурулат. Шамал көрүп атат, түртүп атат бизге. Айпери, молодец. Кан? Дагы келет ау бирөө. Ага дагы ориентир алышыбыз керекпи? Ылдамдыгы аябай тез экен, ошого. Биз чекеден кетелиби? Не кылам? Мен ылдамдыкты басайынбы? Жок. Чекереке сол жака бир аз буруп турсаңар. Өтүп кетсин. Канча болуш керек аралыктарыбыз? Ар бир бул мисалы мага жакыныраак тезирээк айдап атканчына аралыкты бул соблюдать этиш керек. Биз деген Ким алдыда болсо, ошону учетко алып айдаш керек, арттагы болот. Бул жерде жол болбогондон кийин, түздүп алып бермесе. Жок, тура берсин. Өзү Бизди жекеч. өзү Өзүң азыр молдан кийин өзүңө отур. толкунда айдаш кыйынбы? Негизи кыйын, аны баягы кайыкты аңтары бербесин деп бир аз сарсана болосуң, ошого байкаштырып, толкун азыраак жерлерин тандап айдасаңар болот. Максимум ылдамдык канча? 60 майл per hour. Ошондон ашык деле негизи бир аз кишилер чайкалып калышы мүмкүн, андан ашык көтөрсөк. Негизи бооттун өзүнүн, бул кайыктын өзүнүкү 70 миля менен жүрө алабыз, бирок 60га чейин каттуураак айдасак болот. Кааласаңар азыр көлгө чыкканда бир аз каттуураак айдап текшерип көрөбүз. Бензини объему 5-7, 16 милясына 1 галлон ичет. Ошондой десем туура болот. Анан биз деген көп жүрбөйбүз да, биз 20 миля, 30 миля жүрбөйбүз. Шаардан келебиз, ушундай жерде эс алабыз. Анан кайра кайыктардын стоянкасына токтотуп коебуз. Ошого негизи бензин деген көп деле проблема болбойт. Көп деле бензинди ойлобойбуз. Эң ойлогон нерсебиз бул жерде аварай бузулуп калбасын деп эле. Тети турбайбы? Inflatable floating деп коет.
надувной матрас. Ошондайдын каалоочуларга бизде 12 кишилиги бар, өзүнүн холодильниги менен, анан жаш балдар ортосунда түшө турган кичинекей бассейни менен. Анан сол жагыңарда да турат, ошондой эле бир аз жакында тартып көрсөңөр болот. Аябай кызыктуу нерсе. Ушул жай толкун болбогон жерге алып чыгып, ошол надувной матрастарга чыгарып эс алдырсак болот. Мисалы, ошол эс алгандачы, азыр эми бизди көргөндөр бардыгы сураштырышат да. Балары жөнүндө, графиктери жөнүндө, анан кайсыл жактарга, кайсыл убактарга эс алып чыгышса болот, ошол жөнүндө айтып бербейсизби? Негизи жакшы суроо болду. Бизде азыр промоушн болуп атат. Кандай промоушн? Ал деген бекер боутинг деп коюп атабыз, акысыз боутинг. Орусча айтканда боутинг бесплатный. Эмнеге? Себеби бизде Висконсин Делс деген жакшы курорттун зона бар. Ошол жакка каалоочулар, достор, тааныштар ким болбосун бул промоушнду кече баштадык. Алсаңар бир пакетти, ал пакеттин ичинде мейманкана кирет. 4 күн 3 түн болуп калат. Мейманканага кошулган аттракциондору болот. Анан эртеменки иче турган тамагы кошулат. Ошол пакетти алсаңар бекер боутинг, акысыз боутинг болот. Чикагода, Лейк Женевада и Милуокиде. Негизи ал пакетти албай эле, мисалы, биз сыяктуу эле Чикагода айлангысы келсе, же болбосо ошол жана Негизи Чикагода айлангысы келгендер пакетсиз десе саатына $250 $500 чейин. Бирок ошондой эле бизде башка жакшы жаңылыктар бар. Орусча айтканда, англисче айтканда пати бас. Атайын лимузиндер бар. Лимузинде алып кетип, лимузинде алып келе алабыз. Кайыкка. Ошол пакетти алышат. Боотто калаганда эс алышат. Жарым күн. Эртемен саат 9:30-дан түшкү 2:30-га чейин, же экинчи убактысы күндүзгү 2:30-дан кечки 6:30-га чейин. Биз сезон бүтүп атканына жараша ошол акцияны, ошол пакетти ойлоп чыгардык. Бекер каалоочуларга боотто эс алып ойногону. Ооба. Каалоочулар Чикагода Асылбекти сураштырып чалсаңыздар болот, же болбосо мен келинчегимдин, же силердин Instagram баракчаңарга кирсе, ошол пакетти таап алат. Ооба. Анан силердин сайтыңарды дагы бул жака биз белгилеп койсок болот, ушул буйруса. Ооба, даяр болгондо азыр ошонун үстүнөн иштеп атабыз. Бул Айпери азыр Асылбектин келинчеги экен, Асылбекке жардам берет экен, чогуу бир команда болуп иш кылышат экен. Анан мени таң калтырганы ушул лайсенс алып өзү дагы айдайт экен да, Капитанский лайсенсте. Асылбек капитан, ага дайыма жардамчы керек. Мисалы, якорь таштаганда, бирөө сууга түшкөндө, баллонду кырып бергенде, ко-капитан керек. Анткени дайыма за рулем бирөө отуруш керек. Анан кээ бир учурларда, мисалы, Асылбек башка кайык менен, сен башка кайык менен бирөө клиенттерди алып чыгып кеткен учур болобу? Болот, ал көп условиялардан зависит этет. Мисалы, погода, кайсыл көл, канча киши, кайсыл адамдар, мисалы, жалаң аял кыздар чыкса, мен чыгып келерим. Эми кандай болот? Мисалы, мен өзүм чыга албасам керек, лайсенс берсе деле мен корком, эгер кокус бирөө эми кырсык Кашкабактын ортосунда дейт сууга түшүп кетсе, эмне коркпайсыңбы өзүң деймин да? Ошондуктан ар боотто бизде канча адам болбосун дайыма ашыкчасы менен лайф жакеттер бар. Адамдар куткаруучу Спасательный круг деле. Спасательный круг бар. Анан барып сүзүп барып алып келишим эме эмес.
Бот менен айдап барып спасательный кругтар каталган. Бирок баарында сууга түшөрдөн алдың, жилетканы кийип алгыла деп айтып суранып, ошентесиң, Канча болду сен лайсенс алып үйрөнүп баштаганыңа? Негизи анын артынан былтыртан бери иштеп жүрөбүз. Сууга чыкканым быйыл болду. Лайсенс алыш кыйынбы мында деле? Кантип алат? Кандай бир профессияга окуганда деле бүт тармагын окуп, экзамен тапшырып, чаптерлери менен окуп, экзамен тапшырып, кадимкидей эле сертификат аласың. Анан айдап көрүп, машинада айдап көрүп, экзамен тапшырганда айдап көрүп, тест тапшырасыңар, Вождение. Ооба, машинедегидей десең, машине оңой эле да, себеби эми биз көрүп жүрөбүз машина айдагандарды, өзүбүздүн жаныбызда байкелерибиз, эжелерибиз, ошондой эле инилерибиз, ким болбосо деле көрүп жүрөбүз. Оңой эле. Боотко келгенде, же кайыкка келгенде бул башка нерсе, англисче айтканда totally different things. Биз деген кайыкты үйрөнөрдөн алдын негизи ошол лайсенсти алып атканда үйрөтөт, кандай болот, кантип айдайсың, шамал болгондо эмне кыласың деп, ошондой эле толкун болгондо эмне кыласың деп. Кыйын десек жарашат. Кыйын экен, жана биринчи толкун менен жөнөгөндө эле элестеттим мен, аябай өзүм да корктум, бирок мен толкундарды караганга жетишпедим, мен камераны карап аттым да көбүрөөкчү. Мен үчүн эң кыйын нерсеси бул причалга парковка кылган. Анткени кээде шамал болот, сен бурган жака бот кетпейт да. Ошон үчүн убакыт алат. Парковка кылышта кыйынбы, Кыйын. Ооба, жана тияка бур, бияка бур деп эле ошентип аттыңар го? Мисалы, азыр деле бул жака бур десе, шамал башка жака алып кетип калышы мүмкүн да. Ошон үчүн шашпай, акырында бир попытка болбосо, экинчи попытка кылып, анан ордуна койсоң болот. Азамат. Ошол шамал үчүн дагы булардын парковкалары жанагындай тосук болот экен, Эми экөөңүздөр өзүңүздөр жөнүндө айтып бериңиздерчи. Кандай баш кошуп, анан кантип Америкада тааныштыңыздарбы? Кандай болду? Негизи экөөбүз жөнүндө айтып кетсек, биз 2012-жылы экөөбүз тең бирдей эле АКШга келген экенбиз. Анан келип эле деген бардык кыргыздар сыяктуу эле колледжге тапшырасың, тил үйрөнгүң келет. Анан каалаган профессияң менен окусаң, профессияңды окусаң болот дегендей экөөбүз бир институтта жолугушуп калдык. Кыргызстандан келип. Анан негизи сабакта отуруп жүргөндө мен ал кезде аябай катуу иштеп жүрчүм. Тапшырма аткарган жетишпей калчумун. Анан келип туруп жанына отуруп эле эмне берди эле, эмнени аткарыш керек деп эле bundan көчүрүп алып турган акырын сабактан чыгып кетчүм. Негизи биз деген баягы көбүнчө иштеш керек, андан дагы үйгө, Кыргызстанга, бир туугандарыбызга, досторубузга, өзүбүздүн бизнесибизге жардам деп тыйын салып турабыз да баарыбызчы. Ошонун сыңарында эле бир аз иштеп окууга деле жетишпей калган күндөр болду. Ошентип экөөбүз окууда таанышып дос болуп калдык. Бирок арадан бир 2-3 жыл өткөндөн кийин экөөбүз бир районго көчүп келип калыппыз. Экөөбүз бир райондо көрүшүп жашаган экенбиз экөөбүз. Ошол жылда, ошончо жыл ошол жерде жашап, бирок бир жүз көрбөй жүрө бериптирбиз. Ошон күндүн биринде жумуштан кийин паркта чуркаган чыгып, сейилдеген чыгып, ошоктон эсиңдеби деп өзүн тааныштырды кайра баштан. Ошондон кайра башынан таныштык. Анан бул жакта үйлөндүңүздөр, Ооба, АКШда эле буйруса АКШда үйлөндүк, АКШда Чикагода эле балалуу кыздуу болдук. Мына азыр сиздердин жумушуңуздардын эң кыйынчылыгы, оорчулугу эмнеде? Капитанский лайсенс алыш болду окшойт, Капитанский лайсенс алыш болду, кыйынчылык. Анан калганы эми күнүмдүк эле бир аз кыйынчылыктар. Ошол отмена болуп калган аба ырайы тууралуу айтып берсеңиздер. Аябай сонун план кылсаң эле, анан эле
аба ырайы бузулуу эле ат менен болуп кала берет экен да, ооба, негизи аба ырайы ушундай эле болуп турат, бирок шамал каттуураак болсо толкун күчтүү болот. Ошондо эле бизде стоянкабызда эле эскертүү берет, же болбосо бизге National Forecast ал деген могул аба ырайды карагандар чалат же кат жазат. Бүгүн боотко же кайык айдасаңар бир аз зыяндуураак болуп калат, ошого чыкпай эле койсоңор болот дейт. Анан ошентип cancelдер болуп калат. Негизи көбүнчө ушул шамал менен толкундан көп cancellation болуп калат. Аба ырайы ачылган күнү негизи өзүбүз да сүйүнөбүз. Айланып келели, бүгүн сууга түшүп келели деп. Негизи сезон кайсы учурлар, мисалы жай айгы так эле сезон, дагы кайсы учурга чейин сезон уланат? Сезон негизи Чикагода октябрдын 1-ине чейин 5 айдан 6 айга чейин берилет. Ошол сезондо бул жерде болобуз, анан сезон бүткөндөн кийин буйруса ысык жактарга барып, Майами сыяктуу же Калифорния сыяктуу ошол жактарда буйруса күн өткөзөбүз. Жакшыбы, кандай? Жакшы эс алып атасыңарбы? Жактыбы? Урматтуу достор, биз бүгүн сонун эс алдык. Асылбек бул жакта Айпери чоң рахмат. Аябай жакшы күн болду. Жамгыр саат 4кө деп аткан. Биринчи башында Асылбек чалганда 3кө деп аткан. Андан кийин мен карасам 4кө деп аттыр эле. Азыр 5 болду. 5те жаап баштады. Аябай сонун болду. Мына артта Чикаго калды. Чикагонун жанында шаардын көрүнүшүндө, шаардын биринде сонун эс алдык. Ошол жерге келип сууга түшсө да болот экен. Анан ушундай кичинекей кайыктар менен, лодка менен чыгып, туулган күн болобу, досторуңуздар менен, өзүңүздөрдүн компанияңыздар менен эс алсаңыздар дагы аябай бир сонун болот экен. Негизи иштеген адам эс алганды дагы билет дейт. Ошон үчүн сиздер дагы келип ушул жерге эс алганды сунуштайт элем. Мен дагы келгим келип атат, мен дагы келем деп ойлойм бул жака буюрса. Бул жердеги атмосфера, мен мисалы бүгүн көп видео тарткан менен занят болуп, видео тартып, кайсыл бир көзүрмемди учуруп жибербесем экен деп ушундай бир напряжение болот да видео тарткан учурда. Ошондой болсо, эгерде чын эле мындай эс алып келген болсоң, аябай сонун болуш керек, дагы мындан да сонун болуш керек да. Бүгүн сонун погода, сонун аба ырайы болуп бергендиги үчүн биз ушул аба ырайына дагы жаратканга дагы ыраазычылык билдиребиз. Эми мына жамгыр себелеп баштады. Кыздар дагы сонун эс алдык деп аябай жыргап кетип атышат. Артта сүрөткө түшүп дагы деле бүтпөй атабыз, телефондорду заряддап атабыз, сууларды ичип атабыз, бийлеп атабыз, ырдап атабыз дегендей. Аябай сонун экен. Эгер ушул жака кайрылгыңыздар келсе, мен ушул YouTube'дун астына Асылбектин Айперинин Instagram баракчаларын белгилейин. Ошол жактан байланышып келсеңиздер болот. Эгерде Чикагода болсоңуздар, мүмкүн өзүңүздөр таанысыздар. Же Асылбек деп эле издеп эле баары бири-бирин таанышат. Келе берсеңиздер болот. Асылбекке болсо аябай албан ийгиликтерди каалайбыз. Анан силердин жумушуңар деген эс алыштырбай, мен дагы ушинтип иштегим келип атат. Эс алдырып адамдарды ошентип иштегим келип атат. Силердин жумушуңар эс алуу экен да. Бирок эми албетте жоопкерчилиги, анын деле өзүнүн түйшүктөрү болот дечи. Кыздар кандайсыңар? Эс алып чарчадыңарбы? Эс алгандан.